Саламатсыңарбы кымбаттуу достор. Бүгүн биз сиздер менен бюджет тууралуу кеп кылабыз. Буга чейин биз сиздер менен көйгөйдү аныктадык, максат коюп чыктык. Максаттан кийин биз милдеттерди иштеп чыктык. Милдеттерди иштеп чыккандан кийин биз сиздер менен иш план түздүк. Эми болсо биз сиздер менен бюджетке келдик. Бюджетти түзүп жатканда бизге иш план жардам берет. Иш планды карап чыгабыз. Ар бир иш-чараны, ар бир кадамыбызды аткарыш үчүн бизге эмне чыгымдар кетет. Долбоордун бюджети бул чыгымдардын тизмеси. Мен сиздерге бюджеттин жөнөкөй формасын сунуштайм. Бюджет түзгөндө жадыбал түрүндө түзүшүбүз керек. Анан Excel программада иштесек бизге жеңилирээк болот. Эмнеге дегенде санак жүргүзүү бизге оңой болот. Эми достор, мен азыр сиздерге бюджеттин формасын көрсөтөм. Андан кийин ал форманы кантип толтурабыз, ошол боюнча маалымат берип кетем. Бул болсо биздин бюджеттин формасы. Жадыбалдын биринчи манчасы чыгымдарды белгилеп чыгайлы. Ар бирине ирет санын берип. Экинчи манча бул биздин чыгымдарыбыз. Башкача айтканда, ар бир иш-чарада кандай чыгымдар каралган. Кийинки кадамыбыз ар бир товарды же кызматтын баасы. Андан соң алардын саны. Анан жалпы тизмесине товардын баасын санына көбөйтөбүз. Болгон сумманы жалпы деген тизмеге түшүрөбүз. Мисал үчүн, биз долбоордун алкагында волейболдук топ сатып алганды чечтик. Чыгымдар деген тизмеге волейболдук топ деп жазабыз. Баасы деген тизмеге топтун баасын жазабыз. Саны деген тизмеге топтун санын жазабыз. Анан санын баасына көбөйтөбүз. Чыккан сумманы жалпы деген тизмеге түшүрөбүз. Дагы бир мисалды келтирели. Калемдер. Чыгымдардын тизмесине калем деп жаздык. Бир дананын баасын жазабыз. Санын жазабыз, көбөйтөбүз, жалпы сумманы чыгарабыз. Ошентип ар бир иш-чараны чыгымдарын бюджетке киргизип эсептеп чыгабыз. Анан сумманын баарын кошуп туруп жыйынтыктоочу суммага чыгарабыз. Достор, дай бир жолу кайталап коеюн. Долбоордун бюджетин иштеп чыгууда бизге иш план жардам берет. Иш планды карап чыгабыз, ар бир иш-чараны уюштуруш үчүн, ар бир жумушту аткарыш үчүн бизге кандай чыгымдар кетет. Ошондуктан канчалык биздин иш планыбыз так болсо, бюджетибиз дагы так болот. Бюджет иштеп чыгууда биз бааларды так жазышыбыз керек. Эгерде биз бааларды ашыкча кылып көрсөтүп койсок, комиссия биз тууралуу жаман ой болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде биз базарда бааларды билебиз. Ошондуктан биз бюджетти иштеп чыгууда биз аябай так, аябай конкреттүү, анан кийин биздин комиссияга биздин бюджетибиз түшүнүктүү болуш керек. Көп учурда чыгымдарды далилдеп бериш керек. Мисалы үчүн волейболдук топ бизге эмне үчүн керек? Же болбосо калемдер бизге эмне үчүн керек? Эмнеге дегенде комиссияда суроо болушу мүмкүн. Бул чыгымды эмне кылат? Бул чыгым долбоор менен байланышы кандай? Ошондуктан бюджет иштеп чыгууда аябай так болуңуздар, конкреттүү болуңуздар, бюджетиңиз түшүнүктүү болуш керек. Канчалык биздин бюджетибиз мыкты түшүнүктүү болсо, ошончалык ал биздин долбоорго каражат тартууга жеңилирээк болот. Достор, эми сиздерге практикалык тапшырма. Ушул мен сиздерге сунуштаган бюджеттин формасын алып туруп, иш планыңызды карап туруп, долбоордун бюджетин иштеп чыгасыздар. Эгерде мен тараптан кандайдыр сиздерге консультация керек болсо, же суроо пайда болсо, мен менен WhatsApp аркылуу байланышсаңыз болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.